Ассаламу алейкум, урматтуу бабандар. Менин аты жөнүм Нурсултан Анарбеков, интенсивдүү бабанчылык KG биримдигинин мүчөсүмүн. Бүгүнкү чыгарылышта 1,5 гектар жапыс, орусча айтканда полкалик алманын бизнес планын кыскача кеп кылабыз. Видеодо байкап турганыңыздай көчөттөр аралыгы 1,5-2 метрден тигилет, ряддар аралыгы 3-4 метрден. 1 гектар аянтка 1500-1700 штук көчөт тигилет, бактын бою 3-3,5 метрге чейин өсөт. Жарым жапыс алма 2-нчы жылдан баштап түшүмгө кирип баштайт. Регулярное плодоношение деп коет. Мисалы, жөнөкөй жергиликтүү бийик өсүүчү алма 1 жыл жакшы мөмө берсе, 1 жыл бербейт, эс алат. Кээде 4-5 жылдарда эс алган учурлар да болот. Жарым жапыс полкалик алмада андай проблема жок. Жылдан жылга чүмдүүлүгү көбөйүп бара берет. Кайра сүйлтүп нормировка кылып туруу керек, өтө көп мөмө байлап албаштык үчүн. Буга себеп жарым жапыс алмалардын табиятында дене боюна 30% күчүн жумшап, мөмөсүн өстүрүп жеткирип берүүгө 70% күчүн жумшайт. Жарым жапыс полкалик алма бак тиккенден 4-5 жылы 1 гектарынан 40 тонна чүм берет, орточо бир түптөн 25 килограммдан эсептегенде. 8-9 жылга барып өзүнүн максималдуу чүмдүүлүккө жетет, 96 тоннага. Базардагы баасы 50 сом 60 сомдон килограммы. Сортун айылыңыздын климаттык шартына карап тандалат. Көчөтүн Жалал Абадтан, Улан Ажы Нарматовдон ала аласыздар. Номер экранда. YouTube каналыбызга подписация болуп, лайк басып коюңуздар. Телеграмда интенсивдүү багбанчылык KG деп поиск кылып, биздин группабызды таап кошула алыңыздар. Саламатта калыңыздар.